Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Баарыбыз билебиз, жанагы кыргыздар шартка байланыштуу баарыбыз азыр Россияга кетип баратышат. Россияга барып, ал жакта көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп атышат. Ошол кыйынчылыктарга туш болбош үчүн биз ушул курсту ачып жатабыз. Биз сабагыбызды баштайбыз. Россияга барганда силер 5 сөз жаттап алгыла. Мисалга, биринчиси бул миграционка, экинчиси депорт, үчүнчүсү прописка, метро, анан рубль. Ушул сөздөрдү жаттап алсаңар, Москвада силерге кичине болсо да жеңилирээк болот. Ай, ким сен? Атың ким? Темирбек. Темирбек, сен ал жака барганда Толик болуп калышың мүмкүн. Ошондуктан сен ага көңүл бурбай эле кой, Сен атың ким, ай? Менин атым Бакыт агай. Бакыт, сен ал жака барганда 3-4 ай жумушу жок жүрүп калышың мүмкүн, түшүнүңбү? Ошого даяр бол. Негизи эле Россияга барганда кыйынчылыктарга даяр болуп жүргүлө. Агай, менде бир суроо бар да, бир партада эмнеге бешөөбүз кысылып отурабыз? Азыр силер бир партада бешөөңөр отурасыңар. Россияга барганда бир комнатный квартирада 25 адам, может 30 адам болуп жашап калышыңар мүмкүн, туурабы? Россияда жүргөндө силерге ушундай кызыктай суроолорду бериши мүмкүн. Дос жарыңар же туугандарыңар чалып, кел аркаман айтылагыла, 1000 рубль салып ийбейсиңби, сен иштеп атпайсыңбы? 1000 рубль салып ийбейсиң, сен иштеп атпайсыңбы? Путинге салам айтып ий. Путинге салам айтып. Анан Наташа таап алып жүрүп алган жоксуңбу? Наташа таап алып жүрүп алган жоксуңбу? Азаматсыңар, менин сабагымдын негизги максаты Москвага иштегени барсаңар дагы Кыргызстаныбыз эң кооз, эң кереметтүү жер экенин унутпагыла. Ушул менен менин сабагым акырына жетти, ойлонуп иш кылгыла. Эмне себептен сиз бул сабакты ачтыңыз? Чынчына келгенде азыр биздин көп жарандар деген Россияга иштегени кетип баратышат. Россияга барганда алар көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп атышат. Ошол кыйынчылыктарга туш болбосун деп мен ушул сабакты ачтым. Мындайча айтканда, мигранттык жашоого даярдык десек дагы болот. Мындай сабак ачылганы чындыгында эле жакшы болду. Анткени биздин жарандар чет өлкөдө жүргөндө өздөрүн эркин алып жүрүшөт. Бирок ошол эле жерде тапкан акчаны ушул Кыргызстанда тапса болот. Эрмек Таршиев, Не жаңылык.